Сузак районунун тургуну Курсантбек Балтабаев Бегиса фермердик чарбасынын жетекчиси. Айтымында 10 жылдан ашуун убакыттан бери Гисар породасындагы койлорду багып келет. Учурда алардан аргындаштырып олтуруп, Алатоо деген жаңы породаны чыгарган. Бул эми азыр биз жаңы порода өзүбүз чыгарып атабыз. Кудай кааласа уже чыкты десек дагы болот. Бул эми Алатоо породасы болуп эсептелет, жаңы породадагы койлор. Мурдагы өзүбүздүн жайдары кой менен Тажикстан баягы Гисар деген кочкорлорун алып келип, ошону менен уруктандырып, ошондон түшкөн койлор жаңы Алатоо породасы болуп чыгып атат. Эт май багытындагы койлор. Фермер сандан сапатка өтүп, асыл тукум мал чарбачылыгын түптөөдө жасалма уруктандыруу ыкмасы жакшы натыйжа берерин кошумчалайт. Бул ыкма аркылуу койлордун башын көбөйтүүдө. Учурда 400 баштан ашуун порода койлору бар. Көбүнчө жасалма уруктандырылган койлор эгизден төлдөп баштаган. Бул ошо жасалма уруктандыруудан түшкөн козулар. Эми анын айырмасы кочкорго эконом болот экен. Бир кочкор менен, ошо эки кочкор менен бир 500 койду жөнүндө качырса болот экен да. Ошол анан козулары бирдей окшош түшөт. Кочкор кыйналбайт. Төлдү тезирээк аласың. Асылдандыруу иштери өз убагында жүргүзүлсө, жерлерде асыл тукум малдардын саны көбөйүп, породалык курамы жакшырат. Алар өзгөчө көңүл буруп, жакшы кароого алышууда. Козуларга бирка басып атабыз. Кечеги туулган козуларга бүгүн бирка басылат. Кече туулган болсо салмагын тартып, түсүн, атасын, энесин жазып, бир күндөн кийин уже бирка тагып коебуз бир кулагына. Анан мамлекеттен бирка келгенде биз чакырып, мамлекеттин биркасын алгыла дейт, алып аны оң кулагына кадайбыз. Азыр бул өзүбүз үчүн сол кулагына кадап, эсеп учетун жүргүзө беребиз. Эркек козуларга жашыл, ургач козуларга сары бирка кадайбыз. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги фермерлерди жана айыл чарба ишканаларын, ата мекендик мал чарбасын өнүктүрүү үчүн жасалма уруктандыруу технологияларын активдүү колдонууга чакырат. Мындан улам Жалал Абад, Ош, Баткен жана Талас облустарына жасалма уруктандырууда колдонуучу суюк азот дагы жеткирилди. Сандан сапатка өтүү максатында азыр долбоордун негизинде ушу жасалма уруктандыруунун шаймандары келип жатат бүгүнкү күндө. Эми болсо бул шаймандар келип эми сандан сапатка өтүү дагы бир өзгөчөлүгү. Мурда болсо жеке ветеринардык адистерге, жеке адистерге берет болчу жасалма уруктандыруу шаймандарын. Азыр эми бүгүнкү күндө болсо айыл өкмөттүн балансына өткөзүп берет дагы. Ошол эгерде вет адис же болбосо ассимилятор башка алмаша турган болсо, шаймандар, жасалма уруктандыруу боюнча шаймандар бүт бардыгы ошо айыл өкмөттө калат. Заманбап методдорду киргизүү ички жана тышкы рынокто кыргыз продукциясынын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга мүмкүндүк берет. Андыктан бул ыкманы жайылтууда колго алган фермерлердин саны күн сайын көбөйүп барууда. Нара Жапарова, Бурхан Бекматов, Сузак району.